көрсөткүсү келишет. Маселен, борбордук телелерде менин Бакиев менен түшкөн сүрөтүмдү көрсөтүп чыгарып атышат. Мен Бакиевден орден медаль алган эмесмин. Мына бүгүн ак үйдө толтура Бакиевчилер отурбайбы? Маселен, Америкада республикачы кайсы бир шаардын мэри болсо, президент демократ болсо, демократиялык партиядан кайчы пикирин айта берет. Германияда деле ошондой. Маселен, анда конституцияны өзгөртсүн. Анда однопартийный бир партиялуу системаны киргизсин дагы, биз баарыбыз СДПК болойлу дагы, СДПК партиясынын линиясын карманайлы. Кумтөрдү чечпей атса да макул дейли. Кыргыз газы $1 сатып атса да макул дейли. Бүгүнкү күндө ошондой болуп атат. Мондайда оппозиция дегенди ар кандай түшүнүш керек. Сөзсүз түрдө эгер кемчилик болсо айтабыз. Жылыш болсо кол чабабыз. Ой, азамат, могу багытыңа туура деп. Бүгүнкү бийликтин кайгысы эмнеден болуп атат? Диалог деген жок. Диалог деген жок. Ай, келгиле. Эмне сунушуңар бар? Чогуу иштейли. Чогуу ушу кризистен чыгайлы. Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калайлы. Мындан ары өнүктүрүп кетейли деген диалог жок. Ким каршы сөз айтса, каршы пикир айтса, всё, душман. Или коррупционер, или трайбалист деген жарлыкты тагып. Анан дагы бир кызыктуусу Бакиевчи деген жарлыкты тагып, клейманы тага коюп кутулуш эле. Менимче ал Бакиевчи деген эскирип калып азыр. О, трайбалист бул тиги коррупционер. Бишкектин мэри Иса Өмүркуловго дагы кылмыш иши козголду. Анан интернет барактарында жана сизге дагы Мелис Мырзахматовго дагы кылмыш иши козголот экен деген. Гиннестин китеби бар, рекордтор деп. Мырзахматовду 410дон ашык жолу текшеришти. 410дон ашык жол. Мырзахматов таза үчүн. Мырзахматов эч качан пара албаган үчүн. Мырзахматов эч качан жер сатпагандыгы үчүн иштеп келди. Мен Иса Өмүркуловго иш козгогонуна мен ишенбейм. Келдибеков менен Иса Өмүркуловдун статьясы бир. Эмнеге Иса Өмүркуловду камап алып сурабайт? Келдибековго окшотуп. Или Нариман Түлеевге окшотуп камап алып сураса болмок да. Тек гана элди алаксытуу. Мына көрдүңөрбү? Иса Өмүркуловго да иш козгоп атабыз деген. Мен бир жылдан кийин ушул бийик ыйык студиядан сөзүмү дагы сиздерге тастыктап берем. Камабайт. Коррупцияга каршы күрөш ылгап, саясий көз карашына карап жүрүп атат.